Адам баласы ушундай карып арып калган кезде Алла Таала, Кудай Таала сиздерди сүйөт экен, дуаңыздарды кабыл кылат. Антум тунсаруна ва турзакуна би дуаи дуафаикум деп ау кама кал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте силер Алла Тааладан жардам аласыңар, Алла Тааладан рызык аласыңар, силердин араңарда алсыз болуп калган адамдардын дуасы аркылуу дейт. Силердин дуаларыңар менен Кудай Таала ушундай жаштарды, белинде күчү барларды Кудай Таала рызкыландырып турат экен. Алла Тааланын жардамы ушундай улгайып калган адамдардын себеби менен Кудай Таала бизге жаадырат экен. Алла Таала бардыңардын дуа тилектериңерди Кудайым кабыл кылсын. Анан бир туугандар, Алла Таалам бул дүйнөдө кимге кааласа Кул инна рабби ябсутур ризqa лиман яша'у ва яқдиру лах ва ма анфaqtum мин шай'ин фахува юхлифу ва хува хайрур разиқин. О Мухаммад, сен айткын, менин Кудайым кимге кааласа рызкыны кем кылып берет, кимге кааласа өлчөп коет, аны тар кылып өлчөп коет. Эми силер Алла жолунда бир нерсени иштеткен болсоңор, тапкан мал дүнүйөңөрдү Алла жолунда соопчулукка иштеткен болсоңор, анын артынан Алла Таала так ошондойун берет. Кудай Таала рызкы берүүчүлөрдүн эң улугу, эң жакшысы бул Алла Таала деген. Бир туугандарыбыз, бул дүйнөдө ошо бир мамлекетте жашап атабызбы? Биринчи милдетибиз бири-бирибизди ыйманга чакыралы, бири-бирибизди дайыма Кудайды эстетели, үйлөрүбүзгө дайыма сүйлөгөн учурларыбызда оозубуздан Алла Тааланын улуулуктары чыксын. Улуу аалымдар айтат, адамдын жүрөгүндө эмне нерсе жашаса ошо оозунан чыгат деген. Биздин оозубуздан дүнүйө чыгып кала турган болсо, дайыма балдарыбызды арам, адал дебей дүнүйө таптебей турган болсо, демек ошол адамды билгениң жүрөгүндө только дүнүйө сүйүүсү жатат дейт. Илгерки аалымдар байлыкты ушундай деген: байлык бул дүйнөдө уугашылган балга окшош дейт. Адам баласы ушу бал экен, ушу дүнүйө экен, байлык экен деп бечара адам жей берет, бирок акылы кайдан сессин дейт, анын ичинде уу бар экенин дейт. Адам баласы дүнүйөгө бул нерсени кандай түшүнөбүз дегенде, дүнүйөгө берилип эле, урматтуу бир тууган, карасаңыз адалбы, арамбы жей бере турган болсо, Кудай сактасын, анын уусу бар экен. Бул дүйнөдө арам нерселерге жолобойлу. Арам нерсе бир гана адамга, арамдан Алла Таала бул дүйнөдө адалдан жашагының, пешене териң менен жашагының, ушул жерлерде пешене териң менен үй бүлөңдү баккының деп бизге адал жолдорду жаратып койдубу? Жок, ылгабай эле арамга барып, арамдан жыйнай берген дүнүйө адамдарга бир гана кайгы муңду алып келет, кыжаалатчылыкты алып келет, кордукту алып келет, бактысыздыкты алып келет. Адам бул дүйнөдө ошентип арамдан таап жыйнап, миллиондогон дүнүйөнү жыйнап артына калтырса дагы ошо кылган дүнүйөсү балдарына бир гана кайгыны алып келет. Ошо кайгы нерселерди жыйнабайлы бир туугандарыбыз, бардыбыз ушу мекен деп атабызбы? Мекенибизге бир туруктуу кызмат кылалы. Анан бүгүн ошо мекенди сүйүү, үй бүлө баалуулуктары жөнүндө багы сүйлөгөн атабыз. Бир туугандар, бардыгыбыз бири-бирибизге жайылталы. Кээ бирки жерлердечи бул нике нерсесине көңүл бурбай атабыз. Балдарыбызды алып келип туруп, нике кыйганды унутуп эле жашатып коюп атабыз, көрдүңүздөр. Кудай сактасын, ошо никесиз төрөлүп калган балдардын кесепети ушул болот экен. Адамга ата-энеге боор урбай калат экен, көрдүңүздөр. Ата-энени карыган арыганда аны артыкча көрүп, аны бир зыяндуу көрүп туруп, колунан жетелеп карылар үйүнө алып барып койгон балдар ошолордон чыгат экен. Кудай сактасын, бардыгыбыз ушундай мээримсиздер чыкпасын дей турган болсок, нике нерселерине өтө көңүл буралы. Урматтуу аталар, отурасыңар. Ушул жерде бардыгыбыз Кудай Тааладан жалынып жалбарып суранарыбыз: о Аллахым, менин балдарыма ак нике менен үйлөнтөйүн, кыздарымды ак нике менен босогодон узатайын деп бардыгыбыз дуа кылалы. Кудайым ошо нерсеге жеткирсин. Бирок ошондой үйлөнүү тойлорунда, урматтуу ата-энелер,
oşo nike kıygandı en birinci oçiretke koyolu. Üylörübüzden kız uzatıp atkan uçurlarda ilgeri atalarыбыз kızım bir çoğuçun adamның kolun nikesiz karma büyüden çıkıp ketkenine men razı emesmin dep üyünön nike kıydırıp turup emi mına senin uşu joldoşuň ömürlük joldoşuňa amanat kılıp berdim jolun açık bolsun dep turup duasın berip üyünön çıkargan. Bizde olsa keyin uşu nerseler kalıp ketip atat bardığыбыздın oşo üy bile bekem boluu üçün urmattуу ata-eneler daima baldarыбызды üylöntöbüz dep jakşılık kelatkanday en birinci oylongon nersebis oşo bolsun. Kız kanday kılganda oşo kayсы bir moldakeni çakıram, kayсы bir aksakaldı çakırıp bata alam, kanday adamlardan jakşı bir tilek ugam, uşularga kanday nike tarbiyaсын berem dep. Ekinci nerse urmattуу bir tugandar, bala tarbiyada biz üy bile baktılуу bolsun, menin baldarımdan uluu çıksın dey turgan bolsokçu. Azır uşunday zamanda jaşap kaldık. Baldarыбызды bay kılsak ele baktılуу bolup ketebиz. Birok bul jana men başında aytkanday aramdan gelgen nerse adamlarga kaygı muң kaltırat eken. Bul dünyada kançalagandарын görüp atabız. Aramdan beçara jıynagan aram tamakты jey bergende gördüңүzдөр özünün tozoko dayındayt eken. Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhellezina amanu qu anfusakum ve ahlikum nara ve quduhan nasu vel hijara. Kur'an-ı Kerim'de o iman keltirgen pendelerim siler özüňördü jana üy bölölörüňördü tozok otunan saktagıla tozoktun otunu bul adamdardın ve quduhan nasu vel hijara adamdardın denesi tozoktun otunu bolot. Andan keyin taştar tozoktun otunu bolat deyt gördüňüzler. Özübüzdün baldarыбызды özübüz tozokko otun kılıp dayındabaylı. Bul dünyada otun dep jıgaçты alıp kelip jagıp atabız, gömürdü jagıp atabız, göňdü jagıp atabız. Birok kıyamatda tozoktun otunu kayсы adamdardın deneleri anan taştardan bolgon o taştar anan jagılat eken. Özübüzdün baldarыбызды özübüz otun kılıp salıp berbeyli. Kıska dünyada nafsibizdi karmap jaşaylı, adal jaşool menen jaşaylı. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem bizge hazır bir suro berse, akıllı adam kim dese, arabızda bir soda menen iştegen adam, o sodan uşunday kılgan akıllı dep aytışı mümkün. Bir mugalim bolsa, bilimli bolgan adam akıllı deşi mümkün. Tura akıldın çekteri var. Birok uşu iki dünyada başыбыздın tacısı bolgon, iki dünyada adamlardan en uluğu bolgon Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem el-kayyis uşu akıllı adam, zirek adam dep kimde aytabız degende nafsisine eye çıkkan adam, nafsisin dayımak jügönдөй algan adam, andan keyin ölümden keyinki jaşooga dayardık görgön adam, ölümdü göbestegen adam, ölümden keyinki jaşooga dayardık görgön adam deyt urmattуу bir tugan. Bul dünýä görüp atabız, bul dünýäniň şu kızykçylygy jok eken. Dünýäge geleseň sınoonuň kazanyna düşösüň. Bul dünýäde sınalbagan hiç kim jok. Bardygy sınalып atat. Padışa da sınalat, kul da sınalat, erkek sınalat, ayal sınalat, çoğunu sınalat, kiçinesi sınalat. Sınalbagan kişi jok eken. Bul dünýä sınoo kazanyna düşkönbüz. Andan bar sınoolordan Hudaýym jakşylyk menen ötüşdi, Hudaýym nasip kılsın. Allah Taala'dan uşunday suraylı, Hudaýym men götür albagan sınoolor menen sınaba deydi. Emi balalar emneden gelet dese bir tuğandar. Balalar adamlar günöölörünün kesepetinen gelet eken. Jerti türöler, kurgakçılıklar, selder, arganday soğuşlar, adamlardın arganday kesepetinen gelet eken. Adamlardın günöölörünün kesepetinen gelet eken. Hudaý Taala'dan oşon üçün daima suragan Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'din imanı uşunday toğlar boğu toğunu yerestettir, toğunu türtü iş, türtü olduran jıldırıp koyuş. Kanday mümkün emes nerse olsa Paygambarыбыздın imanının orduğu da oşonday ile. Toğlarday kuvatı verele. Ar kimdin imanı arganday urmattуу bir tugan. Allah'a bolgon iman kançalı ekeni al ar kimdin jürögünde nerse. Paygambarыбыздın jürögünde imanı toğdoy, zoğdoy ele. Birok Paygambarыбыздın oğuzundan düşpey turgan dua ya muqallibal kulub sabbit qalbi ala dinik. O jüröktördü tegerete turgan, jüröktördü ayılanta turgan zat menin jürögümdü
Diniңдin üstünde bekem kıl, dinge bekem kıl dep Paygambarыбыз oğuzundan tuşpay kılgan duası uşul ele. Bardığımız dua kılalı hormatlı bir toğan. Bardığımız uşu bugünkü okup жүрген namazыбызга, tutup atkan orozabızga, başkabızga işenbeyli. Bir adam var, bul dünyada ömür boyu jannattın işin kılıp yaşayt. Bul jannatka barasın deyt. Бирок өлүмүнө bir кадам калганда Кудай сактасын ыймандан ажырап, тозоктун ишин кылып тозокко кирип кете турган бар. Бул дүйнөдө өмүр бою тозоктун ишин жашабай, бул адам болбойт, бул оңолбойт дейбиз. Бирок адам Алла Таала хидаят берип койсо, өлүмүнө bir кадам калганда ыйман келтирип, толук тооба кылып туруп мүмкүн jannatga girip kete turgan var. Oşon üçün uşul jerde oturganыбыз bardığımızga garantiya jok da biz jannatga barıp kalabız boldu degen. Bardığımız jakşı ümit kılabız. Kudayım uşunday meğerimdүү, Allah Taala meni tozokko taştabayt deyli. Bирок taştabaganga urmattуу bir toğan, ыктыярды bizge kaltırıptır. Bizdin kaçan ölüşübüz, al enebistin kursağında kende жазылган. Аны bir sekund hiç kim astıga jıldıra albayt. Bir sekund artqa koy albayt. Al çeçilgen nerse, çeçilgen mesele. Bирок kандай ölüş, al bizdin ыктыярыбызга koyuptur. Allah Taala adal joldu көрсөткөн, uşu menen gelseň jannat bolosun. Mına aramdı görsetken, moğunu kıla versin, menin karım narazıçılığın bolup tozokko giresin dep. Biz kayısınısın tandap alışka Allah Taala bizge ıhtiyar güç verip koygan, urmatlı bir toğan. Akıllı verip koygan. Oşo jakşı jagın tandap, adam Allah Taalaga jalınıp, jalbarıp, jannatga girişti Kuday Taala nasip kılgan bolsun. Bizdin kolubuzdan ersemez eken, bardığımız, oşon üçün bul dünyada bir-biribizdi sıyrap yaşayla bir toğandar. Bir jaman adam görsek de arıkta daima uktap atkan alkaş görsek de oşondan tüngülbeyli. Tüngülgön bizdin akı ukugubuz emez. Adamdı bulay bolboyt dey turgan bizdin akыбыз emez. Bizdin akыбыз ümit kıluu akыбыз. Oşolordun geleceğinden ümit kılıp, uşulunga da Allah Taala hidayet berdi, oşoga jakşılık kaalaş bizdin akыбыз bolot. Oşoga dua kılış bizdin akыбыз bolot. Biz uşu salıngan joğluğubuzga da maktanbaylı, giyip algan çapanыбызga da maktanbaylı, gelip girip günde okup atkan meçitke kattaganыбызga da maktanbaylı, үйүбүздө tutup atkan orozobuzga da maktanbaylı, okup atkan namazыбызga maktanbaylı, urmattуу bir toğan. Bardığın Allah Taala'dan kabul kılışın suraylı. Geliңizler uşante bir jolu jaddidu imanakum deytere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabalar menen oturup, o sahabalarım, İmanın ardı жаңылап algıla. Sahabalar ya Resulallah, o Allah'ın peygamberi, kantı imanımızdı жаңылайбыз degende, la ilahe illallah, la ilahe illallah degen söz menen degen, la ilahe illallah degen söz, urmatlı bir toğan bizdin dünyöbüzdögü baktыбыз, tarazabızdağı oor basa turgan baktыбыз, kıyamatta bizdi jannatga süyröp gire turgan baktыбыз oşol eken. Bul sözdün manisine jetip yaşaştı, Allah Taalam nasip kılsın. Bir toğandarыбыз oşon üçün yenelerge özgöçe aytarыбыз, üç türlü adamdın duası hiç şeksiz kabul bolot, artqa kaytpayt degen. Birinci kanday Allah Taalaga dua kılganda bir toğandar, dua kılganda jürök menen kılalı, jöneleçi oğuz menen jattap algan, oy sen uşu ömürüň uzun bolsun, baktılуу bol, hiç jürögün kıymıldasa mınday kıymıldabagan duadan payda jok bir toğandarыбыз. Biz bileli, surap atkan nerseleribizge jürögübüz koşo op koljup, Allah Taala uşunu kabul kılat dep, Allah Taala'dan jalınıp jalbarıp suraylı, mına negizgi dua oşo bolot. Karasaňızlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste üç türlü adamdın duası kabul bolot, şegi jok kabul bolot degen. Bul kaysı? Bul degen birinci dua musafir adamdın duası. Musafir degen emne? Bizdin Kırgızçadagı tüşünüň emes. Musafir dep koysa bir baykuş adamdı tüşünöt bizdin Kırgızlar. Musafir dep özünün mekeninen alys jürgön, uşu özünün mekenini taştap koyup çoğuçun jerde jürgön. Emi alımdarыбыз aytat, musafir adamdın duası emne üçin kabul bolot dese, bizde hazır alıp barıp Germaniyaga taştasınçı, tayangan ataң jok, tayangan eneň jok, agaň jok, начальнигиň jok, seni kırışap etken kırışaň jok, süýleşip koýa turgan, köçede tamaşalaba kırgız pıspık dep koýa turgan milisiýa al nemisiň tüşünböýt. Oşon üçün oşol jerde koy Kuday sakta dep Kudayga baylanyşy, dagı Kudayga bolgon jalbaruusy, Kudayga bolgon ymany güçlүү bolup kalgan üçün oşol jerde bir demet tinense da Kudaydy
қана Құдайға ғана тиренип қалған үшін дуасы қабыл болады екен. Көрдіңіздер, дуаны дағы жөн мұсапыр емес учурда да жөн оозубузду кыбыратып эле эптеп шашып пушуп намазды окумун деп дуа кылбайлы. Бардыгыбыз дуа кылып атабызбы? Урматтуу бир тууган, ошондой жалынып жалбарып Аллага таянып дуа кылалы. Экинчи дуа кайсы болот? Даъватул мазлум деген, жапа чеккен, ак жеринен күйүп кеткен, ак жеринен жала жабылып калган, ушундай акысын жетирбейген адамды мазлум деп коет. Мазлумдун дуасы кабыл болот деген. Бир туугандар, мазлум деген алсага жакшы дуа кылбайт экен. Мазлум каргыш кылат экен, көрдүңүздөр. Ак жеринен бирөөнү жала жаап туруп соттотуп ийдин, Кудай сактасын. Ошо жерде болгон каргышы пайгамбарыбыз да бир хадисте силер мазлумдун дуасынан коркула, мазлумдун дуасы бир астан кийин болсо да кабыл болот дейт. 3 жылбы, 5 жылбы, 10 жылбы, 40 жылбы бир астан кийин болсо да кабыл болот деген. Урматтуу бир тууган, экинчи мазлум да ошондой экен. Адам ак жеринен күйгөндө аппак эле жеринен барып бирөө түрмөгө каматып ийсе, бирөө аппак эле жеринен бирөө жакынын өлтүртүп койсо, ак жеринен акчасын жедирбейсе, адам деген ушундай жүрөктөн каргайт экен. Кудайга ошо жакын болгон үчүн дуасы кабыл болот экен. Үчүнчү дуа кайсы десе, ата-эненин балага кылган дуасы дейт, урматтуу бир тууган. Ата-эне деген ушу бир эле адамзат эмес, айбанатта деле ата-эне балага дуа кылганда өзүнөн артык болсун дейт экен. Бардыгыбыз элестетип көрөлүчү. Балам менден артык болсун деп жашап атабыз го. Мен орусча билбейт элем, балам билсин. Мен англисче билбейт элем, балам билсин деп кечке чейин ысыкка кысып, суука тоңуп тапкан акчабызды бүтүн курстарга төлөп берип, балдарыбызды үйрөтүп атабыз го. Мен спортсмен болбой калдым элем деп канча километр жерлерге балдарыбызды алып барып атабыз го. Ата деген, эне деген баладан өзүнүн өйдө болушун каалайт экен. Бала үчүн эч нерсени аябайт экен. Балага ушундай дуа кылган учурларда, урматтуу бир тууган, ушу жүрөгүнөн, түпкүрүнөн дуа кылган үчүн Алла Таала кабыл кылат дейт. Бардыңыздардан кайрыларыбыз, күнүнө ата-эне дайыма балдарыбызга дуа кылып жүрөлү. Балдарыбыз ушу туура дуа кылалы, урматтуу бир туугандар. Балдарыбызга дайыма дуа кылганда, Кудайым ыйманын бер, ушу баламдын азабын көрсөтпө, жаман күнүн көрсөтпө, Кудайым элге кызмат кыла турган бала болсун, адамдарга пайдасы тийсин, кара курсактын кулу болбосун. Алла Таалам ушу баламдын жанына жар бол, тегерегин периштелер менен оро, кажерде болсо жамандыктан алыс кыл деп ата-энелер күнүнө оозубуздан түшпөй дуа кылалы. Илгери улуу заттар Имам Бухари деп, биздин мына Өзбекстанда Бухара шаарынан чыккан алым, Курандан кийинки китепти жазган улуу алым болгон. Ошо киши төрөлгөндө көзү азиз болуп төрөлөт экен. Канча бир атасы, апасы ушундай такуа аял экен, түндөлөрү туруп, ошентип Алла Таалага жалынып ыйлап, балама көзүн кайтарып бер Кудайым, балам элдин кызматын кылсын, динге, Куранга кызмат кылсын деп канча жылдар дуа кылып атып баласынын көзү ачылып көрүп кеткен. Андан кийин баласы ушундай чоң алым болуп, 13-14 жаштарында жетилген алым болот экен. Анан түшүндө жатканда пайгамбарыбызга адамдар ушентип ар нерсени ыргытып атканын көрөт экен. Пайгамбарыбызга баткактарды ыргытып, ушундай жаман нерселерди ыргытып атканын көрүп, түшүнөн чочуп, апасына айтып, "О апаке, пайгамбар түшүмө кирди, адамдардын бардыгы ушу жаман нерсени пайгамбарыбызга ыргытып атты" дегенде, апасы ошо түштү ушундай деп жооруптур: "О балам, пайгамбар айтпаган сөздү дагы кийинкилер ушу пайгамбар айтты" деп, ушу калп сөздөрдү пайгамбарга байланыштуу кылып адамдар өздөрүнүн ойлорунан бир адамдар таң кала турган сөздөрдү ойлоп таап туруп ошону пайгамбар айтты дей баштады. Сен ушу пайгамбардын сөздөрүн тазалашың керек. Мен ошо адамдар ыргытып атканда түшүмдө ошо таш, баткактарды тосуп жүрдүм дегенде, сен пайгамбардын сөздөрүн, пайгамбар айтпаган сөздөрдү айтты деген адамдардан пайгамбарды тазалашың керек деп үйүнөн аттандырган. Ошентип Имам Бухари канча жылдар пайгамбарыбыздын хадистерин ушу уккан пайгамбарыбыздан ошо анык угулган хадистерди жыйнап отуруп, анан мына Сахих Бухари ошентип жазылган, урматтуу бир тууган. Муну эмне үчүн айтып атам? Буну, урматтуу энелер, балдардын бала болушуна, балдардын ер жетилишине энелер эң чоң себеп болот экен.
ак сүтүн берип аткан учурларда, ошол учурларда бисмилла деп, Кудайым ушу менин мээрими менен ак сүт эмизип атам, Кудайым ушу баланы деп туруп дайыма дуа кылалы балдарыбызга. Балдарга дуа кылбай, кийин анан өкүнүштө калбайлы. Ата-эненин дуасын кабыл кылат дейт. Bir Ahmad ibn Hanbal деген улуу зат өткөн, бизде 4 мазхаб бар. Ошо 4 мазхабтын bir мазхабынын негиздөөчүсү болгон ушундай улуу зат. Ошо киши айтат, 5 жашымда Куран жаттадым. 6 жашка чыкканымда кембагал элек апакем тургузуп туруп, балам, эркек бала, эркек киши мечитке барып намаз окуйт, тур балам, сени мечитке алып барайын деп чыкканымда ошо шамалдар бетимди айма бүшүйт элем. Üstüme kembagalçılıktan giygenge giyim жоқ эле. Бирок энекем өзүнүн этегин менен ушуну мени ороп, 6 жашар кезимде мечит узак эле мечитке алып барат эле. Мечитке кирип намаз оку деп апам сыртта намаз окуп, мечиттен кийин балам күн чыкканга чейин ош жерде Куран оку деп чыгарып айт эле. Ошентип жетелеп жүрүп мени Ахмад ибн Хамбал бул кылган бул энекем деп эскерген, урматтуу бир тууган. Бардык улууларды энелер чыгарган. Дагы bir улуу зат ушундай дейт, суук жерде жашадык, 6-7 бир тууганбыз. Анан ушундай 1-2 комната үйдө жашайт элек. Анан bir үйдө bir туугандарыбыз баарыбыз жатат элек. Апам ушундай такыба эле, атам менен апам түн bir окумда ойгонуп, тахажжуд намаздарды окуп, Алла Таалага жалынып, жалбарып, ыйлап, дуа кылып отурушат эле. Bir кезде балдар баамдат болду дейт эле. Bir туугандарым турат эле, бири-бирибизди ойготуп баамдат окуйт элек. Men ошол кезде 4-5 жашка чыга элек бала элем дейт. Bir күнү менин ушу кыз уйкуда жатканда улуу агаларым мени аяп тургузбай коюшуптур. Апамдын адаты ушундай эле намаз окуп бүтүп, күн чыкканга чейин Куран окуп, зикир кылып, күн көтөрүлгөн учурларда балдарым деп биздин бөлмөгө кирет эле. Bir күн ошондой кирип келгенде мен кыз уйкуда жатканымда жаныма келип, балам намаз окуп алдыңбы деп ойготкондо, апа уктап калыпмын дегенде, ошондо өзүнөн кетип тизелеп отуруп, алакан жайып, о Алла, сенин фарзыңды аткарбаган баланын аманатты алгының деп дуа кылып атат эле дейт. Ушундай такыбалардан анан улуулар, ошонткен элге кызмат кылгандар чыгат экен. Bir туугандарыбыз, бардыгыбыз бул сөздөрдү жөн эле угуп коюу эмес. Алла Таала кимдин дуасын кабыл кылат, бул Алла билет. Бардыгыбыз бири-бирибизге өйдө сүнбөйлү. Таттуу, жыттуу атырларды себинип, кымбат кийимдерди кийген кишинин дуасы кабыл болобу, же бир бечаранын дуасы кабыл болобу, же муфти болуп турган адамдын дуасы кабыл болобу, же болбосо бир сугатчыныкы кабыл болобу, же бир арыкта жаткан адамдын дуасы кабыл болобу, Алла Таала билет. Bir улуу заттардан bir алым ушундай нерсени окуяны баяндайт. Bir күнү ушу Bagdad шаарына келип калдым дейт. Келген учурларда күн ушундай кууруп ызып аткан экен. Өсүмдөктөрдүн бардыгы кургап, саргарып жок болуп кеткен экен. Айбанаттар суусуздуктан кырылган экен. Адамдар жашоосун эптей албай калыптыр суусуздуктан дейт. Ушундай ысык болгон үчүн bir мечитке туш болдум, чоң мечит экен. Пешин намазга келсем ичи толо адамдардын баары жалынып, жалбарып дуа кылып аткан эле. Кудайым күнөөлөрүбүздү кечир, бизге жамгыр жөнөт деп дуа кылып атышкан эле. Мен дагы ошолор менен отурдум, кошо дуа кылдык. Асыр намаз болду, ал бүттү, шам бүттү, куфтан бүткөндө дагы деле бир тамчы жок. Бирок адам күндүн ысыгы ушундай адамдарды кургатып кууруп аткан болуп турду. Адамдар ошентип чыгып кеткенде мен чоочун адаммын, башка жерден келген. Мечиттин бир бурчуна минтип жатып калдым дейт. Bir кезде шурак деген үн угулду, көзүм илинип кеткен экен сапарда жүрүп. Ойгонуп кетсем эшиктен bir адам кирди. Айдын жарыгынан көрүнүп турду эле. Өңүн ушундай анык көрүп турдум дейт. Бою кичикей, ушинтип беттери жалпак болгон, мурду бучук болгон, өзүнүн өңү капкара болгон, курсактары ушундай чоң болгон түрү суук адам кирди. Кийимдери да ушундай жупун экен, бир кембагал экен деп билдим. Geldi dağı daroo 2 reket namaz okudu. Бүтүп туруп, о Алла Таалам, сен экөөбүздүн ортобузда сырлар бар. Кудайым, пенделердин күнөөлөрүн кечир. Ушу экөөбүздүн сырларды ачып туруп, адамзатка бир жамгыр жөнөт. Кудайым,
uşu malдар kırıldı, ösümdüktör jok boldu, adamlar çındap kıynalıp ketти, bizdi geçir dep uşintip dua kılıp atat ele. Oşol uçurlarda daro şamaldar baştaldı, bulutlar payda oldu. Anan al kişi çıkıp aratkanda taң kaldım. Duasının uşunday tez kabul bolup atkanına taң kalıp artынан koşa çıktım. Çıkkanda nöşörlöp jamgır jağıp atat ele. Артына ечидим, көчөдө баткактан баса албай калдык дейт. Кетип баратканда жолдо адашып кетпейин деп куурайларды жолго сайып кете бердим. Bir топ жол бастык, bir кезде заңгыраган bir үйгө, bir дарбазага кирип кетти. Ошол учур кул ээлөөчүлүк учуру эле адамдар үйлөрүнө байлар жүздөгөн кулдарды алып келип алып, мал сыяктуу сатып, мал сыяктуу иштетет эле дейт. Ошондой замандар мен ойлодум, бул bir байдын кулу экен деп жыйынтык чыгардым да, кайра мечитке келип, ошентип баамдат намазды күттүм. Баамдатта адамдардын бардыгы сүйүнгөн, кечеки дуаларыбыз кабыл болду деп шүгүр кылып кирип аткан эле, бирок мен кимдин дуасы кабыл болгонун көзүм менен көрдүм элем дейт. Ошол учурда намазды окуп бүттүк, адамдар бири-бирин кучактап сүйүнүп, үйлөрүнө баамдат намаздайын тарагандан кийин мен дагы баягы жолдорго сайып койгон, белги кылып койгон куурайлар аркылуу баягы үйдү таап бардым. Ушундай заңгыраган үй, эшикти такылдатканымда ушундай келбети келишкен bir бай адам чыкты. Ушу үйдүн кожоюн экен деп билдим. Дароо ал кишиге эмне деп шылтоо айтарымды билбей, мен кул сатып алганы келдим дедим дейт. Кир деп туруп жүздөгөн кулду адамдарды ошо кой саткандай тизип берди дейт. Ушундан тандап алгын. Баягы кишини издеп кете бердим, таппай койдум. Бирөө да жакпай атат десем, баягы кожоюн адам сен мени шылдыңдап атасыңбы? Шылдыңдаган жокмун. Башка да барбы десем, жанындагы кызматчыларына, баягы адамды көрсөтүп койгулачы деди дейт. Ошондо bir бөлмөгө түндө келип дуа кылган, жанагындай кебетеси суук болгон, кара жумушка жарай албай калган, ошондой адамды камап койгон экен. Кирип туруп ушуну алам десем, баягы бай күлүп туруп арзан эле бааны айтты дейт. Ошо акчаны санап берип, баягы кулду эчитип, мечитти көздөй жөнөдүм. Жолдо кожоюн, сен мага кожоюн болдуң эми, бирок менин колуман эч нерсе келбейт. Темир усталар бар, жыгач усталар бар, ошолордун бардыгын албай койдуң. Мен эч нерсе кыла албайм, мен эч жөн эле алып алдың дегенде, болбой мечитке алып келдим. Мечитке киргенимде, bir тууганым, түндө келип сен дуа кылдыңбы? Ушулда дуа кылган сен белең деп сураганымда, дароо сеждеге жыгылып, я сахиба сир, fa inna sirra qad zahara, fala utiqu hayatan ba'dama ishtahara. O sırlardın esi olgan Allah Taala, ökөбүздүн ortabızda sırları açık çıkıp ketти. Mından keyin men jaşay albaymın, sır açılıp ketkenden keyin jaşay albaymın. Maga bir ölüm berginin dep dua kıldı. Daroo oşo jerde jan taslim bolup ketти. Ekinci jolu duası kabul bolgonun gözüm menen gördüm deyt. Urmattуу bir tuğandar, kimdin duası kabul bolot? Allah'ın kolunda. Bardığız al köp Kur'an okudum, men oroza tuttum, daima mınday tasbih menen жүрөm, koyçu men degenge tayanıp albaylı. Bir Allah'a tayangandı, eç esibizden çıkarbaylı, urmattуу bir tuğan. Başka nerselerge tayanbaylı. Bardığız bir-birimizge dua kılalı, ıntımak menen jaşaylı. Dinimizdi koldoylu, urmattуу bir tuğandar. Uşakçılıkka barbaylı. Azırkı uçurlarda uşakçılıktın zamanı olup ketти. Adamdardın alı jetkeni 200 gram turatuşu bir sotovay telefon. Oşonun artasına oturup alıp turup uşenti uşak жазып, bir-birine çağımçıldık kılgandar oşo menen jaşap kaldı. Bir-birimiz oşo telefon karmaganımızda da madaniyatыбыз, ar bir nerseni jakşılıkka işleteli. Adamlar zavodda bıçaktı bir-biringdi soyup sal, kişi öldürüp sal dep jaşabayt. Bıçaktı jasaganda nan kesip je dep jaşayt, et kesip je dep jaşayt. Jasayt anı. Oşo siyaktı sotovay telefondu da jakşılıkka işleteli. Bir-birimizdin ahvalыбызды suraylı. Oşondan imanımızga payda bergen nerselerdi görölü. Bir-birimizni uşaktabaylı, urmattуу bir tuğan. Oşoga kirip alıp turup uşaktap uşintip atabız. Harun Raşid degen uluu padışa ötkön adıl öttü. Oşunun Bahlul Dana degen bir mınday uşunday akılman adamı bolgon eken. Birok al kişinin münözüş apendi çalış bolup, ar nerseni güldürüp Harun Raşid'e savak berip turçu eken.
Harun Raşid tabında ошентип çarçap kalganda Bahlul Dana'nı çakırıp oşonun kılgan işlerinden bir ülgü alç eken. Bir günü Bahlul Dana'nı çakırat eken, al kembagal oşo sarayında gelip kızmat kılat eken. Oli adam bolgon eken. Ошентип келip oturguzup Bahlul Dana'ga bolgon süyüsü dağı aşıp, Bahlul Dana seni jakşı göröm. Sen ошентип жүрбөйле maga jardamçı bolboysun bu. Daima sarayda jaşaysın. Meni menen sayasatты bir kılabız, eldi çoğu başkarabız. Sen daima akılыңды alıp turasың degende, o Harun Raşid padışam, men an üçün özüm kengeş alıp geleyin deyt eken. Kimden kengeş alasың, men padışa olsam dese, jo men kengeşip gelişim gerek deyt eken. Kim menen kengeşesin, otur hazır barıp kengeşip geleyin de anan saraydan çıgat eken. Harun Raşid tangalıp kalıp artında bir eki askerine bul kim menen kengeşet eken barıp karap kergeleçi. Şunda akıllı adam birödön kengeş alat okşoyt maga. Daima şunun akılın men alıp yaşayım. Barıp görüp gelgeleçi dep Bahlul Dana'nın artından çıksa hiç jaka barbay geçiresler ajatkanaga girip ketepken. Ajatkanada biraz oturup anan ajatkanadan çıkıp kayra saraydı gözдөй jönöp kalat. Bagı eki askeri bul ajatkanada kim menen kengeşteken dep karasa hiç kim jok. Jöneli özü oturup çıkkan. Anan kolu betin juup daratını alıp kayra padışanın Harun Raşid'in astına gelet eken. Gelip men kengeştim deptir. Kengeştin dese kim menen kengeştin? Sen ajatkanaga ele girip çıktın go muna askerlerim aytıp geldi. Hiç kim menen jolukpapsın go degende. Padışam men oşo ajatkanadagı nerseler menen kengeştim degen eken. Oş jerde zara menen, zangdar menen kengeştim degen eken. Alar aytты deptir, oş jerde oylonup oturdum aytты. Alar zangdar aytты, bir uçurda biz uşunday adamlar görse jegisi gelgen torttor elek, uşunday nandar elek, düköndörgө satılat elek adamlar uşuntip bizge kızıgat ele. Oşol jerde su elek, uşunday şerbet elek, adamlar bizdi içkenge kızıgat ele. Birok biz kızıgıp adamlardan kursagına girdik dağı uşunday avalga aylanıp kaldık degen eken. Oşon üçün men sayasatqa aralaşa albaymın, sayasatты sayasatçı kılış gerek. Men dağı oşonda zanga zaraga aylanıp kalgım jok deptir. Oşogo bilbegen nerseme girip alıp deptir. Urmattуу bir toğan, mından ala turgan misaldarыбыз bardığыбыз sayasatçı bolbaylıçı gördüңүздөр. İnşallah sayasatçılarыбыз жетиштүү oşo. Özübüz şaylap bergen deputatыбыз бар, prezidentimiz бар. Oşo sayasatqa talanты бар insanlar oşo eldi başkarsın. Үйdө oturup alıp iyin baş bolup bir-biribizdi buzu özübüz alakanга tolgon жалgыз ушундай az kalk ekenbiz. Bir-biribizdi buzbaylıçı gelip bir jaman pikir жазып koygonun gördüңүздөр Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhellezine amanu ijtanibu kesiran minadh-dhann inne ba'dadh-dhanni ism ve la tecassasu ve la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum en ya'kula lahma ahihi maytan fakarihtumuh. O iman keltirgen pendelerim, biröňör gümön kıla berbegile deyt. Bir jaman gümöndör günөө bolot degen. Biz mintip turup adamlarga jakşı gümön kılganga tölü. Adamdardı bir jerge gelbey kalsa үйүндө bir tuğandar gelip oşobay kalgandır. Özü Kur'an okup atkanlar dep gümön kılar. Oy akmak uşu jerge ataylap gelbey koydu dep baştayız gördüңүzдөр. Jaman gümön kılbagıla gümön bul günöөгө alıp barat deyt. Bir-biriňerge şpiyonduk kılbagıla artıňardan eçip albagıla deyt. Bir-biriňerden artıňardan uşak aytpagıla siler jakşı görösüňörбү? Bir tuğan adamdın etin uşunday çiğki jegende jakşı görösüňörбү deyt. Kuday saktasın adamdın etin bışırıp berse de hiç kim jey albayt. Emi çiğki jegende jakşı görösüňörбү deyt. Uşak aytуу adamdın etin çiğki jegen menen barabar. Munu Kuday Taala Kur'anda aytat. Bir tuğandar azırkı uçurlarda adamdı uşunday jamandaga ötüp aldık ilgerkilerden uşağı alardın günösü jengil boluptur. Alar bir uşakçı adam bolsa da köp bolsa 10 kişiге aytçı barıp 10 kişi gele aytalçı oşo ele güçü jetçi. Azır uşentip sotubay telefonda жазып atasың аны миллиондогон adam көрүп atat. Gördüңүздөр, har bir adamga жооп бересиң Кудайым. Эртең эле ахирет келет, эртең эле ölüm келет. Жазган har bir nerseň үчүn, har bir kılgan uşağın üçün Allah'ın astında жооп бересиң. Oşonço adamga uğustuңбу? Kuday oşonço günөөsü da çoň. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir günü uşak tabagıla uşaktagan kanday bolot, uşak kanday bolot degende Peygamberimiz uşunday degen. Uşak sen jok bu jerde jok bolgon bir adam jönünde süylöysüň.
ошол адам ошо сөздү укканда сага жини келген сөз ошо ушак болот деген. Ошондо сахабалар я Расулаллах, ошо биз айткан сөз ошо адамда болсочу, ошол адамды ууру деп атсак чыныгы ууру болсочу деген мааниде айтканда пайгамбарыбыз ал адамда ошо характер болгон болсо айтсаң ушак болот. Эгер ал адамда жок нерсе болгон болсо бул жалаа болот деген урматтуу көрдүгөн. Биз болсо ошондой болсо дагы айтпашыбыз керек. А бирок азыр сотовый телефон менен көрдүңүздөр баляларды чакырып калдык. Кырсыктарды чакырып калдык. Кургакчылыкты өзүбүз чакырып атабыз. Берекесиздикти өзүбүз чакырып атабыз. Согушту өзүбүз чакырып атабыз бир туугандар. Бири-бирибизди кечикке чейин ушу кылган ишибиз ушу үстүнө Facebook, YouTube деп кирип алып туруп ушак жазганга өтүп алдык. Аны да жакшы нерсеге пайдаланалычы. Ошо телефон 200 граммдык телефон сенин 100 килограммдык денеңди тозокко сүйрөп кете турган болуп атат. Бардыгыбыз алданбайлы. Келиңиздер, урматтуу аталар, энелер, үйлөрүбүзгө дуа кылалы. Кудайым балдарыңыздарга дуа кылгыла, ибадатка жакын бололу, намазга жакын бололу, пайгамбардын жолун туталы. Кудайым элге кызмат кылдыр деп Алла Тааладан жалынып жалбаралы. Элибизге Кудайым жакшылык берсин. Кудайым жамандыктардын бардыгынан алыс кылсын. Алла Таалам бардыгыбызды колдосун. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.